Өткөн кылымдын 60-жылдардан бери калк кызматындагы жыгач сым тиректери темир бетонуна алмаштырылып жаткан Ат башы районундагы жаңы күч айылы алыскы аймактардын катарында. Андыктан мындай жаңылануулар баарысын курсант кылып, айрым жумуштарына жардамдардын аянышпады. Алардын зор кубануу менен билдиргендерине караганда, акыркы 3-4 жылдан бери улуу Кытай өлкөсү менен чектеш ушул калктуу пунктуна мамлекет тарабынан ар тараптуу камкордуктар көрүлүүдө. Жыл башында ушул жолубуз Калини жаңы үч жолу 3 километр асфальт басылган. Андан кийин жаңы мектептин курулушу мына ишке берилип, азыр балдарыбыз окуп атат. Ошо анан долбоорлор менен конторубуз жасалып атат. Таза суунун башында ремонт иштери болуп бүткөрүлдү. Кезек эми минтип жергиликтүүлөрдү элит шамы менен толук өлчөмдө камсыздоого жетип, жалпысынан 80 даана темир бетон зым тиректери ирээттүү орнотулуу менен көчөлөр көркүнө чыга түшкөнсүдө. Дейинкиси Ат башы району боюнча быйыл ушундай иштер 15 айылда аткарылып, баш аягы 633 зым карагайлардын ордуна заманбаптары орнотулууда. Ал эми 111 жаңыртылган кара суу айылында узундугу 2,5 чакырым сип кабелдер тартылып, ар кандай жаратылыш кырсыктарынын кооптуулугу жоюлуп олтурат. Бүгүнкү күнгө ошо 633төн 598 бүтүп калды. Кудай буйрса ушул акыркы айылда турабыз, ушул бир 35 опорабыз калды. Ошону алмаштырсак, быйылкы жылдын планы толук бүтөт. Ушундай көйгөйү көп эски чириген зым тиректерди алмаш үчүн дагы планга дагы 5-6 айылдан ушул эле деңгээлде дагы планга киргиздик. Эмне жылга. Электиктерге энергетиктер тарабынан жогорудагыдай камкордуктардын көрүлүшүнө Нарын электр тармактары ишканасынын базасында темир бетон цехинин иштей баштагандыгы түрткү. Жарым жылдан бери өндүрүшү тынбаган анда сапаттуу зым тиректерден сырткары көмөкчү чордондордун жана трансформаторлордун алдына коюлуучу шакекчилер, электр кабелдери өз өлчөмдүү болсо да чыгарылууда. Бирок башкы басым зым тиректерине жасалгандыктан учурда 1000ге жакыны талап кылынган жерлерге жеткирилип, муктаждыктары канааттандырылды. Эске салсак, аталган продукция буга чейин баш калаадан тартылып, ар бири 14 000 сомдон бааланса, учурда 2 эсеге арзан. Ошого жараша Теңир Тоо аймагындагы 36 740 жыгач мамычаларын заманбаптарына алмаштыруу зарылдыгы бар. Тышкары жогорку вольттордо дагы оңдоо иштеринде дагы 35 киловольтто дагы где-то 20 километрдей ушу эскилиги жеткен Карл Маркс үгүттөгөн линиябыз бар эле. А жерде да толук эски мамычалардын баары алмашылды быйыл. Буюрса кышка толугу менен даярбыз деп эле айта алам. Сөз соңунда артта калган 9 ай ичинде тутумуна 1 шаар жана 5 район кирген Нарын электр тармактары ишканасындагылар 112 миллион 264 миң 100 сомдук оңдоп түзөө жумуштарын жасашкандыктарын маалымдайлы. Жазгүл Субалиева, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.